предмет деген бар. Предмет судебного разбирательства деп коет. То есть иш эмне жөнүндө ошол эле боюнча чечим кабыл алат. Бул жерде мисалы ошол таш көмүрдү жөнүндө национализация боюнчачы таш көмүрдүчү, Кантсем заводу жөнүндө, андан кийин тетиги Аврора ысык көлдөгү туристический эмелер жөнүндө арыз болуп атат. Арызчы. Жалал Абад облусу, Ысык Көл облусу, Чүй облусундагы объектилер жөнүндө, эмгек курулуш, Витязь пансионат таш көмүр жөнүндө, Аврора жөнүндө. А булар чечим кабыл алып атат. Убактылуу өкмөттүн декреттеринин баары туура дейт. Причем тут ал убактылуу өкмөт? Бул жерде башка маселе болуп атпайбы? Убактылуу өкмөттүн төрайымы Отунбаева кол коюп атат 30 апрель 10-жылычы. Ал законду токтотуп атат. Приостановить действие закона дейт о фонде развития Кыргызской республики. Ким законду токтото алат, айланайын? Законду жогорку кеңеш кабыл алат. Президент кол койгондо күчүнө кирди, аны эч ким токтоткан дагысы жок. Бул самопальный өкмөт эмнеге токтотту? Анын тарыхы жөнөкөй. Алар деген ушу законду токтоткондон кийин фонд развития Кыргызской республика дегенди жоюп атат. Мамлекеттин өнүгүүсү жөнүндө фондду жоюп атат дагы, анан дагы бир токтом менен убактылуу өкмөттүн алдындагы фонд түзүп туруп, анан жанагы 187 миллион доллар Россиядан келген кредит, 1 миллиард 200 миллион сом дагы толгон токой Минфиндин счетунда турган 897 миллион соцфонддун счетунда турган миллиардтар баары кетип калып атат. Конституциялык сотточу мына мен фамилияларын айтып коеюн. Ошого макул бергендер, макул. Касымалиев, Айдарбекова, Макешев, Мамыров, Нарымбекова, Өскөнбаев, Осмонова, Сооронкулова. Негизги докладчик Сооронкулова. Юрист болуп азырын чүт өзүн президентке сезип жүрбөй, мен президент болот элем. А бирок кылган ишин карабайсыңар. Ошолордун бири Өскөнбаев деген бүгүн Конституциялык соттун төрагасы болот. Жокко тарта албайбыз дейт. Анын үстүнө бул Конституциялык сот мындай чечим чыгарып атат. Жекелек конституциялык эмес, бүт соттор укук коргогондору муну караганга акысы жок деп чечип чыгарат. Бул мыйзамсыз чечим, бул такыр элечи. Эми 2014-жылы чыгып атат. 52-чи берененин 1-пункту чыккан мындайчы. Пересмотр решения Конституциялык суда. Бул жерде матчествону карабады беле. Кайра чечимин өзгөртпөдү беле. А эмне үчүн бул жерде мыйзамсыз чечимди, миллиардтарды жеген акмактарды бул жерде жоопко тартпайбыз биз? Маселе ушундай болуп атат. Себеби булар аралашып алган. Азыркы бийлик мына. Ошол эле президентибиз Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, өкмөт баары биригип, бизнесмендер, туура эмес менчиктештирилгендердин баарын азыр кайра карап кичине кустуруп мамлекеттик бюджетине мындай курулуш иштери жүрүп атат, Анан эми бул жерде миллиард, миллиондорду, 100 миллион деген миллион долларларды жеп, миллиардтаган акчаларды жеп койгондор басып жүрө береби? Экс-президент болуп жүрөт. Калгандары дагы 2 жыл шайлоого келиши мүмкүн. Кандай абийир менен ошолор ушундай кыла алат? Мыйзамды токтоткондо кимдин акысы бар мыйзамды? Жогорку кеңеш законду кабыл алат. Өзгөртүү толуктоону киргизет, жокко чыгара алат. Ал жогорку кеңеш чыгарган законду президент кол койгондон кийин күчүнө киргенден эч ким аны жокко чыгара алган акысы жок. А самопальный өкмөт болсо, ошону жокко чыгарып атпайбы? Самопальный фактыларын да чыгарбадык беле. Ошол Исмаил ака. Исмаил Исаковка. 400 миң долларды алып 4 тыйын отчет берген эмес да. Алымбеков мырза 700 миң долларды алган 7 тыйын отчет берген жок да. Каптагаев мырза эмки чечейин жүрөт. Ал дагы 2 жолу алган. Эмне үчүн ошол өкмөт кайра алып келип коюп койбойт? Ошол акчаны кайра эмне үчүн төгүп коюшпайт? Баары жок кылышкан муну үчүн. Документтеринде жарым менен көбү жок. Конституциялык сотчу 4 жылдан кийин, 4 жыл ашып туруптчу. Ошол азыр Конституциялык соттун чечимин чыгаргандардын 3-өө бүгүнкү күнгө чейин иштеп жүрүшөт. Мамлекеттик кызматтарда Конституциялык сотто да отурат. Ошолордун бири Өскөнбаев деген бүгүн Конституциялык соттун төрагасы болуп эсептелет. Булар мен сага бир нерсени айтып коеюн. Бул арызда, мына мен муну таап чыктым да. Конституциялык сот мисалы б десе төө дебейт да. Мисалы Кудаанбет Наргысын сени бирөө сотко берип койду деп коелук. Сенин ишиңди карайт да. Туурабы?
Алар болсо тетик Ивановдун ишин карап атат. Бул Бишкек шаарынын ишин карап атат. Бул предмет деген бар. Предмет судебного разбирательства деп коет. То есть иш эмне жөнүндө ошол эле боюнча чечим кабыл алат. Бул жерде мисалы ошол таш көмүрдү жөнүндө национализация боюнчачы таш көмүрдүчү, Кантсем заводу жөнүндө, андан кийин тетиги Аврора ысык көлдөгү туристтик эмелер жөнүндө арыз болуп атат. Арызчы Жалал Абад облусу, Ысык Көл облусу, Чүй облусундагы объектилер жөнүндө, эмгек курулуштар менен Витязь пансионат таш көмүр жөнүндө, Чаврора жөнүндө. А булар чечим кабыл алып атат. Убактылуу өкмөттүн декреттеринин баары туура дейт. Причем тут ал убактылуу өкмөт? Бул жерде башка маселе болуп атпайбы? Бүт баары туура дейт бул жерде. Мына ошол Сооронкуловалар могу декреттердин баарын перечислять этип атат. Мисалы, бул жерде декрет болуп атат. Мына убактылуу өкмөттүн төрайымы Отунбаева кол коюп атат 30 апрель 10-жылычы. Ал законду токтотуп атат. Приостановить действие закона дейт о фонде развития Кыргызской республики. Ким законду токтота алат, айланайын? Законду жогорку кеңеш кабыл алат. Президент кол койгондон күчүнө кирди, аны эч ким токтоткан дагысы жок. Бул самопальный өкмөт эмнеге токтотту? Анын тарыхы жөнөкөй. Алар деген ушу законду токтоткондон кийин фонд развития Кыргызской республика дегенди жоюп атат. Мамлекеттин өнүгүүсү жөнүндө фондду жоюп атат дагы, анан дагы бир токтоо менен убактылуу өкмөттүн алдындагы фонд түзүп туруп, анан жанагы 187 миллион доллар Россиядан келген кредит, 1 миллиард 200 миллион сом дагы толгон токой Минфиндин счетунда турган 897 миллион соцфонддун счетунда турган миллиарддардын баары кетип калып атат. Андан кийин июнь окуялары болду. Бул жерде жеке өз кызыкчылыктары үчүн, анан Конституциялык соттучу, мына мен фамилияларын айтып коеюн. Ошого макул бергендер, макул болгон. Касымалиев, Айдарбекова, Макешев, Мамыров, Нарымбекова, Өскөнбаев, Осмонова, Сооронкулова. Негизги докладчик Сооронкулова. Юрист болуп азырын чүт өзүн президентке сезип жүрбөй, мен президент болот элем. А бирок кылган ишин карабайсыңарбы? Айланайын, бул бир карап аткан иштин чегинен чыгып кетип атат булар, такыр элечи. Совсем башка ишти карап кетип атат. Сен мисалы бул жерде түшкөн арыз деме караганга акысы бар соттунчу. Алар нормасынан чыгып кетип атат, чегинен чыгып кетип атат, башка маселени карап атат. Убактылуу өкмөттүн дейт, самопальный өкмөттүн кылган иштерин баары туура деп 4,5 жылдан кийин чечим чыгарып аткан. Бул эмне деген жорук? Мен мына кайрылдым башкы прокуратурага. Булар мыйзамсыз чечимдерди кабыл алган. Ушуларды жоопко тарткыла десем, алар айтып атат, бул Конституциялык соттун чечими жокко чыгармайынчы биз эч кимди жокко тарта албайбыз дейт. Анын үстүнө бул Конституциялык сот мындай чечим чыгарып атат. Жекелек конституциялык эмес, бүт соттор, укук коргонгондору муну караганга акысы жок деп чечип чыгарат. Бул мыйзамсыз чечим, бул такыр элечи. Эми 2014-жылы чыгып атат. Мен ушул боюнча мына 4-5 айдан бери башым ооруп, мен толгон мына 5 арыз менен кайрылдым Конституциялык соткочу. Манакей. Баарын тең отказ, бир кызматкерлер отписка кылып атат. Эми булар кетиш керек, мындай Конституциялык соттун Кыргызстанга кереги жок. Андан кийин мына 2021-жылы дагы Конституциялык сот боюнча 52-берененин 1-пункту чыккан, мындайчы. Пересмотр решения Конституциялык суда. Бул жерде матчествону карабады беле. Кайра чечимин өзгөртпөдү беле. А эмне үчүн бул жерде мыйзамсыз чечимди, миллиарддарды жеген акмактарды бул жерде жоопко тартпайбыз биз? Маселе ушундай болуп атат. Себеби булар аралашып алган. Жеке кызыкчылыктары бар деп эсептейм. Мындай Конституциялык соттун бизге кереги жок. Төрагасы азыр закон боюнча Конституциялык сот төрагасы өз өзгөртүүгө сунуш кылганга акысы бар. Мен ошол Конституциялык соттун төрагасына ал иниме мен мындай эркекчилик кылып, Өскөнбаев мырза, сиз өзүңүз ушуну көтөрүңүз. Кайра бул решение матчествону жок кылгандай эле, муну карагыла да жок кылгыла. Мен сиздерге дагы бир жолу кайрылып атам. Мунду кетирбесеңиз, сиз Кыргызстанда басып жүргөндө акыңыз жок. Сиз аралашкансыз ушу. Мыйзамсыз, Конституцияга каршы чечимди кабыл алган сизсиз. Анда эркек болуңуз дагы ошону жокко чыгарыңыз. Өзүңүз сунуш киргизиңиз дагы азыркы палата
Мына бул 52 статья 1 бөлүгүнүн негизинде 3 пункттун негизинде эле силер чечим кабыл алгыла, жокко чыгаргыла. Эмне деген жорук бул? Азыркы бийлик мына ошол эле президентибиз Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, өкмөт баары биригип, бизнесмендер, туура эмес менчиктештирилгендердин баарын азыр кайра карап кичине кустуруп, мамлекеттик бюджетине мына курулуш иштери жүрүп атат, социалдык объектилер курулуп атат, больницалар, школдор, жолдор курулуп атат, аэропорттор курулуп атат. Мен сүйүнүп атам мисалычы бизчи. Анан эми бул жерде миллиард, миллиондорду, 100 миллион деген миллион долларларды жеп, миллиардтаган акчаларды жеп койгондор басып жүрө береби? Экс-президент болуп жүрөт. Калгандары дагы 2 жыл шайлоого келиши мүмкүн. Кандай абийири менен ошолор ушундай кыла алат? Мыйзамды токтоткондо кимдин акысы бар мыйзамды? Жогорку кеңеш законду кабыл алат. Өзгөртүү толуктоону киргизет, жокко чыгара алат. Ал жогорку кеңеш чыгарган законду президент кол койгондон кийин күчүнө киргенден кийин эч ким аны жокко чыгара алган акысы жок. А самопальный өкмөт болсо, ошону жокко чыгарып атпайбы? Самопальный өкмөт булчу. Өз кызыкчылыгын каалаган өкмөт буларчы. Баары тең көчөдөн келген кишилер болгон. Да, мамлекет элге таанымал кишилер. Бирок бирөөнүн программасы болгон эмес. Убактылуу өкмөттүн Кыргызстанды 20-30 жылга назат кылып кеткен өкмөт булар. Oro чабыштын баарын уюштурган ушулар. Өз жеке кызыкчылыгы менен. Айланайындар, Атабекке барып бербеди эле. Анан эмне тирүү кишинин ордуна бир кишини көп кылбады эле. Салган үйлөрү дагы мына сатып ал деп салган үйлөрү ошто эмне? Кишилер жашап атабы? Жок да. Миллиардтаган акчалар кетпеди. Буга ким жооп берет? Биздин комиссиянын негизги максаты ушундай тополоң болбосун деген сөз. Шайланган бийлик иштесин аягына чейин. Эл журт айланайын көзүңөрдү ачкыла, мына 2 жылда шайлоо келатат. Татыктуусун шайлагыла. Бир кызыкчылыгын, бир кесимет, бир арагын ич берип койсо, 1000 сом берсе, өмүр бою ток болсо да келип турган келип күнөөлөп калабыз бирөөнү. Мына момундай конституциялык бул эң башкы сот. Эң башкы сот. Бул чечим чыгарып атат. Башка соттор дагы карабасын дейт. Айланайын. Эмнеге менин укугумду, сиздин укугуңду, кыргыз элинин укугун тебелеп туруп бөгөт коюп салат? Туура эмес ишти тууралашы керек конституциялык сотчу. Болбосо кетиши керек. Бул конституциялык соттун кереги жок деп эсептейм. Эмне деген жорук момундай чечим кабыл алып атканчы? Мына момундай чечим кабыл алып чыккан. Андан кийин декреттер, мына айланайын декреттерчи. Башкы прокуратура жоопко тарта албаса булардычы. Сот деген өзүнүн чегинен чыкпаш керек. Мисалы бул жерде арызды кайсы факт менен берилди? Бул жанагы Жалал-Абадтагы тиги таш көмүр заводу боюнча, Ысык көлдөгү Аврора менен Витеси салуучу жайлары боюнча, тиги Канттагы цементтин завод боюнча арыздар болгон. Ал эмне үчүн анда тиги башка тиги мамлекеттик фондусун жеп койгон акчалар жөнүндө туура деп чечим чыгарып атат. Ал деген бул түшкөн арыз деле караганга акысы бар сот. Булар деген өзүнүн полномочиясын моомдай кылып алып туруп, эч арызы жок нерсени карап туруп чечим чыгарып салып атпайбы? Бүт баары туура дейт убактылуу өкмөттүн кылганы. 4 жыл кийин чыгарып атат. Мына 2014-жылы чыгарып атышат. 13 жылга кыңыр иш 40 жылда билинет дейт. Кантип ошол атка минерлер 14 мүчө, эми 13 калды. Мына Болот Шерняс өтүп кетти эле. Элди аралап кантип басып жүрөсүздөр? Бир кечирим сурап койбойсуздарбы элден делечи? Отунбаев айым, сизге экөөбүз деле мамилебиз жакшы, чогуу деле иштеп калдык элек. Бирок бул азырдык бул кылганыңыз деле туура эмес, сиз деле шайланган эмессиз да. Конституция боюнча бул конституциялык сотко мен арыз да бердим. Тетиги Атамбаевдин указы конституцияга шайкеш келбейт. Конституция боюнча бүткүл кыргыз элинен шайланган киши президент боло алат. Анан ал киши статус ала алат деп. Мына кайрылсам, конституциялык сот жооп бергенге да жараган жок. Эмне үчүн биз багышыбыз керек ал кишилерди мамлекеттик обеспечение кылдырыпчы. Кылган иштери болуп атсачы. Мен дагы бир жолу кайрылам конституциялык соткочу. Эгер сиздер айлык алып атасыздар, биз кыргыз эли төлөгөн салыктан силер отурасыңар жакшы имаратта, чалкалап машина минип, жылуу кабинеттердечи. Милдетиңерди так аткарышыңыздар керек. Биз сураган акыбыз бар силерден. Биз төлөгөн акча менен силер чалкалап отурасыңар. Чет мамлекеттерге барып эс алганыңарды бүт кыргыз эл көрбөдү. Кандай эс алып эмне кылып жүргөнүңөрдүчү.
кимдин акчасында шалкалап жүргөнүңөрдүчү. А моундай иштерди аткаргыла да. Аткарбасаңар кеткиле да бул жерденчи. Кыргыз эли айланайын, эч агыла ойгонуу турган маалыбыз келген. Биз кечигип баратабыз. Коңшу мааликтерден да калып калып атабыз. Ошон үчүн баарыбыз мыйзам чегинде жашашыбыз керек. Мыйзам чегинде иш кылышыбыз керек. Болбосо баарыбыз жоопко тартылышыбыз керек. Атка минерлер ошолор тиги эмне үчүн ушул иштин баарын жасап коюп туруп миллиондорду, жүздөгөн миллион долларларды омин кылып коюп туруп басып жүрүшөт. Фактыларын да чыгарбадык беле. Ошол Исмаил ака. Исмаил Исаковка. 400 000 долларды алып 4 тыйын отчет берген эмес да. Алымбеков мырза 700 000 долларды алган 7 тыйын отчет берген жок да. Каптагаев мырза эмки чейин жүрөт. Ал дагы 2 жолу алган. Эмне үчүн ошол өкмөт кайра алып келип коюп койбойт? Ошол акчаны кайра эмне үчүн төгүп коюшпайт? Баары жок кылышкан муну үчүн. Документтеринде жарымынан көбү жок. Акылбек Жапаров премьер-министр болуп турганда мен 3-4 жолу кайрылдым. Ошону таап бергилечи деп. Жок дейт. Менде бар мына ал токтомдорчу. Отунбаева кол койгон печати менен токтомдор турат мына бул жердечи. Мен туура эмес кылсам, мен да жоопко тартылганга даярмын. Пожалуйста, мени дагы сотко беришсин. Бирок бул жерде мамлекетибиз эл билиши керек. Ким кандай баатырлык кылганын. Мынакей убактылуу өкмөттүн декреттери турат. Мен каршы эмесмин. Мисалы ошол референдум өткөрүп конституцияга өзгөртүү киргизилген макул. Бирок тетигинде баш аламандыкты бекиткен закондорду токтотуп койгон самапал өкмөттүн токтомдору четке чыгарылышы керек. Мыйзамсыз депчи. Конституция эмес, жөнөкөй мыйзамга да чак келбейт да. Эмне үчүн алар тиги токтотуп коюп атат? Мамлекетке кабыл алынган иш деп аткан мыйзамды. Өз кызыкчылыктары үчүн. Мамлекеттин өнүгүү фондусун жоюп туруп, ал жерде миллион миллиардтарды алып туруп убактылуу өкмөттүн алдына коюп алышып туруп чадаңдашкан. Каалашыча жеп ичишкен. Булар жооп бериши керек деп эсептейм. Болбосо урматтуу элим кайра шайлагыла эмки жылы ушул 13-үн депутат кылгыла. Булар эмки жылы президенттикке дагы ат салышы мүмкүн. Ошон үчүн талдап алалык. Таанып алалык кимдин ким экенинчи. Тарыхта ачылбаган сырларды билип алалык. Жаш муундарды туура тарбиялайлык. Келечегибиз ошо жаштарда. Бирок алар дагы закондорду билбесе, момундай баш аламандыктарды көрбөсө, аларды деген чалкалап азыр дагы жүрсө, алар ойлоп атат, ай молодецтер булар барын тейлигинде. Бирок алардын кылган иштери туура эмес деп эсептейм. Бизде мындай чаң тополоң болбошу керек. Өз кызыкчыларын бийик коюп туруп, булар төңкөрүш жасап туруп, анан миллиард миллиондорду жеп кеткендер жооп бериши керек деп эсептейм. Мен элге журтка тынччылык каалайм, Кыргызстандын өнүгүүсүн каалайм. Алда мына жакшы өткөн жылы дагы 100 жылдык өттү. Быйыл дагы мына курулуштар жүрүп атат. Мына жакында эле тиги эл аралык жогорку деңгээлде түштүк боюнча дагы келишим түзүлүп, жол салынган атат, башталган турат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстанчы. Мен элиме жакшылыктарды эле каалайм. Мен да кыргызмын. Кыргыз деп согот жүрөгүм. Мамлекетибиздин биримдүүлүгүн, тынчтыкты, өнүсүн, өссүн дегенди каалаган кишилердин бири. Ошон үчүн мен суранар элем Конституциялык соттун төрагасына, лично сизге, иним. Өзүңүз баш болуп, туура эмес кылганыңызды оңдоп коюңуз. Болбосо шапке кийбеңиз. Эркексизби? Жооп бересиз, баары жооп бересиз. Ошону эсиңизден чыгарбаңыз. Эгер муну оңдоп койсоңор, мен сизди колуңузду кармап молодец дейм. Болбосо сиз менен любой дебатка чыкканга мен даярмын. Эсиңизде болсун. Рахмат көңүл бөлгөнүздөр.